Жалал Абад маданият жолунун биринчи катмарынын 92%-на асфальт төшөлдү. Келишимге ылайык бул жолду жылдын аягына чейин толук бүткөрүү пландалган. Учурда экинчи катмарын асфальттоо иштери жүрүп жатат. Негизи өзү общий бизде 67 километрдей жолду оңдошубуз керек болсо, анын биринчи катмарында 9 сантиметр асфальт каралган, биринчи катмары. Ал бүгүнкү күнгө 62 километр бүттү, 5 километр калды. Азыр жасап атышат, буюрса bir айдын ичинде же болбосо 2 айдын ичинде максимум бүтөт. Анан экинчи слоебуз бар. Экинчи слойдон 67 километрден 17 километр бүттү. 50 километр бар. Долбоордо жолдун узундугу боюнча 74 аялдама курулары белгиленип, учурда анын 17си орнотулган. Ал эми калктуу конуштарда 40 километр жөө адамдар жүрүүчү жол курулуп, жарыктандыруу коюлат. Биринчи катмардын чөгүп же жаракка кеткен аймактарын компания кайрадан асфальттап бермекчи. Жолдун категориясы каралганда экинчи категорияда каралган. Жолдун параметрлери ошол экинчи категориянын требованияларына толук жооп берет. Экинчи категорияда мисалы үчүн азыр эми биз населен элди калктуу тал жашаган пункттарда, населен пункттарда асфальттын кеңдиги 15 метрге чейин жетет. 15 метрге чейин жетет. Ал эми калган участоктордо 9 метрден 12 метрге чейин. Долбоорго ылайык 188 курду салуу пландалып, 172си курулган. Ошондой эле 9 көпүрөнүн 4-ү курулуп бүткөрүлгөн. Жолду курууда дүйнөдө болуп жаткан окуялардагы тоскоолдук кылган. Алсак пандемия амалында дагы курулуш токтоп калган. Аба ырайы жана жаан-чачындагы жолду куруудо тоскоолдук жараткан учур болду. Андан сырткары быйыл Орусия менен Украинанын ортосундагы кырдаал дагы таасирин берди. Себеби Орусиядан келе турган курулуш материалдары кармалып кечигип жатты. Бирок ошого карабай компания 31 декабрга чейин бүтүрөбүз деп турат. Ош Бишкек трассасынын бул бөлүгүндө дагы унаа тынымсыз каттайт. Мындан улам унаа айдагандар асфальттоо иштери тезирээк бүтсүн деген тилекте турушат. Себеби жолдо жүрүүнүн ыңгайсыздыгы, чаң жана унаа тыгыны байма-бай катталып, айдоочулардын шаштысын алууда. Эми жолдун оңдоп атат, эми немелер оңдоса тезирээк бүтсө ушу бизге жакшы да ошо. Канчалык эртерээк бүтсө, эртең күнүнөн жаңыр-паңыр жагып барса, андан бетер хуже болуп кетет. Чаң болуп атат. Пробка болуп атат, жолго чыгыш аябай кыйын болуп калды. Эми эртерээк бүтүп берсе жакшы болот эле бизге деле. Шофёрлорго айрыкча жолдо жүргөндөргө деле машиналарга кыйын болуп атат. Иштегендей эле болуп атат го, сүрүмүш болуп бирдемелер кылып эле атышат, кыймылдап эле атышат, бирок пробка аябай чоң болуп атат. Ошо тыгын көп болуп атат. Ошондой кыйынчылыктар болуп атат, жол тегиз болбой. Эми кышка чейин бүтүп калса экен деп атабыз, эми билбейм. Жолдун ыңгайсыздыгы көп жаралып атат. Айдоочуларга ыңгайсыз жаралып атат. Эми биз дагы ойлойбуз, эми болушунча бир мүмкүнчүлүк болушунча бир эртерээк бүтүрүп өз жолун өзүнүн угуна койгондо жакшы болот эле деп атабыз эми. Бирок жакшы кантсе дагы иш жумуш болуп атат. Жалал Абад маданият жолунун курулушу 2018 жылы башталган. Тендерди Азербайжандык Азверт компаниясы утуп, 67 чакырым жолдун салынышын 52 миллион долларга баалаган. Аклай Карабаева, Аскар Маматисаков, Регион.